Эне менен баланын ортосундагы улуу сыр. Эне менен баланын ортосундагы байланыш дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Учурда педагогика илими акыркы учурда бала менен эненин ортосундагы байланышты байма-бай изилдеп, көп сырларды ачка чыгарды. Алардын бири эне менен баланын ортосундагы шайкеш мамиле. Чынында бала тарбиялоо оор жүк. Баланы кароо түйшүктүү иш. Мындай жашоону кабыл алуу үчүн рухий жактан күчтүү болушу керек. Бала менен эненин ортосундагы шайкештик дегенибиз бул эненин рухий күчтүүлүгүн жана баласына карата сезимдик байланышынын кудуреттүүлүгүн билдирет. Эгерде эне баласы менен бул рухий байланышты таба албаса, анда бала энеге жүк катары сезилет. Натыйжада баланын тентектиги, ыйлаганы энени тез эле тажатып жиберет. Эне менен баланын ортосундагы бул байланышты жакшылап түшүнүү үчүн бала менен тайже ортосундагы байланышка көңүл буруп көрсөк, ар бир тайже жээнин жакшы көрөт, кучактайт, эркелетет. Керек болсо дал апасындай мээрим төгүп карайт. Бирок бул мээрим көпкө узабайт. Жээнин канчалык жакшы көрүп сүйүп карабасын баары бир чарчайт, чыдамы төгөнөт. Эмнеге мындай болот? Тайже эненин жарымы деп айтып коет эмеспи? Андай болсо тажабай эле караса болбойбу деп айтышыбыз мүмкүн. Эне баласын өз атасына эле таштап бир азга бир жакка кетчү болсо, атанын абалы кандай болоорун баарыбыз билсек керек. Ошондуктан энени ыйык деп бекеринен айтпаса керек. Өз атасы да көтөрө албаган оор жүктү энеси өзү жалгыз жан дил менен көтөрөт. Эненин ыйыктыгы да ушунда жатат. Ооба, эч бир ата, эч бир тайже энеге жетпейт. Эне деген бул эне. Бирок деген жери бар. Эненин чыныгы эдедей болушу эне менен баланын ортосундагы сырдуу байланыштын деңгээлине жараша болот. Эгерде эне менен баланын мамилеси туура жана шайкеш келүүдө болбосо, анда эне атадай эне же болбосо тайэжедей эне болуп калат. Башкача айтканда, баласына чыдай албаган, дайыма өзүнө ыңгайлуу шарт издеген, көңүлү чөккөн жана убактысын санаа тартып өткөргөн эне болуп калат. Мына ошондуктан эне менен баланын ортосундагы туура жана шайкеш келүүчүлүктүн эң маанилүү учуру бул төрөт маалы болуп саналат. Төрөт деген укканда көпчүлүк болочок энелер коркушат. Албетте, төрөт эне үчүн жеңил эмес, өлүм коркунучуна барабар. Деген менен төрөт учурунда биз билбеген көп сырлар бар. Аларды ар бир эне билип алганы жакшы. Мына ушул коркуу сезиминен жана толгоо мезгилиндеги дененин ооруусунан улам мээден пролактин деген гормон суюктук бөлүнүп чыгат. Төрөт жана төрөттөн кийин бир канча саат аралыгында бул гормондор денеге тарай баштайт. Таралуунун натыйжасында эненин сезим талдуулугу пайда болуп, ал эң жогорку чекке жетет. Бул гормон эне менен жаңы төрөлгөн баланы байланыштыра турган алгачкы көпүрө. Бул гормондор эненин денесиндеги физиологиялык жана сезимдик жөндөмдүүлүктөрүн ойготуп, наристеге болгон руханий берилүүнү, мээримди жөнгө салат. Баланын жарык дүйнөгө келиши, анын алгачкы ыйлаган үнү, дене келбетинин көрүнүшү ушунун баары эненин эс тутумунда ушул гормондор аркылуу жазылып сакталып калат. Андыктан бала төрөлгөндөн кийинки алгачкы чогуу өткөргөн убакыт абдан чоң мааниге ээ. Эне канчалык чарчап турса да баласынын алгачкы ыйын угушу керек. Бул учур эненин баласынан келген байланышты өз убагында кармап калып, энелик гормонунун бөлүнүп чыгышы үчүн эң маанилүү учур. Баласы чоңойгон сайын ыйлаган үнүн канчалык ызы чуунун арасынан укса да дароо тааный алат. Эгерде төрөттөн кийинки алгачкы убакытта өз баласынын үнүн укканга кандайдыр бир тоскоолдук болуп калса, бул эне үчүн эң чоң жаза. Ошону менен бирге төрөттөн кийинки алгачкы мөөнөттө наристенин энеси менен көрүү жана жыт билүү байланышын түзүшү да чоң мааниге ээ. Наристенин алгачкы үнүн эне кантип эсине сактап калса, наристенин денесин кармаганда да андан алган оң энергияны жана сезимди да эс тутумунун тереңинде сактап калат. Кийин керек болуучу инстинктти ушул аркылуу жөнгө салат. Бала менен эненин ортосундагы алгачкы байланыш ушундайча пайда болот. Бала өзү менен кошо энеге үнүн, жытын тартуулайт. Эне болсо баласынан алган бул байланышты педагогикалык симметрия түзүү менен ой жүгүртүүсү жок эле өмүрүнүн аягына чейин эсинде сактап калат. Андан ары бул сезимдин таасири менен энеде баласын ойлоп кайгыруу сезими пайда боло баштайт. Төрөт маалында айрым бир аргасыз шарттардан улам биз айтып жаткан керектүү процесс үзгүлтүккө учурабаса, кийин эне кандайдыр бир себептерден улам баласын жоготсо, арадан нече жыл өтсө да дароо баласын тааный алат. Мына эне менен тайэже, эне менен атаны айырмалаган эң ичке купуя сырлар ушул жерде катылган.
Биз айтып жаткан маанилүү нерселер наристесин хирургиялык жол менен төрөгөн энеде үзгүлтүккө учурайт. Эненин төрөт убагында бөлүнүп чыга турган гормондору иштебей, баласынан ала турган маалыматтарды акылына сактай албай калат. Натыйжада мындай эне тая эже сыяктуу же ата сыяктуу эле болуп калат. Соңунда өз баласы өзүнө жүк болуп, анын кадимки эле мүнөздөрү да энени түйшөлтүп, орунсуз кайгыга түшүүсүнө себепкер болот.